بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 36. ayette Allah aytat: "Fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a ve bil valideyni ihsana." Jana Allah'a gana ibadatты kılgıla, Allah'a gana sıyıngıla, Allah'a gana başı igile. Ve la tuşriku bihi şey'a. Allah'a hiç birini şerik koşpogıla. Allah'tan başkanı birөө şerik koşpogıla. Gün Kuday emes, ot Kuday emes, жалгыз Allah gana Kuday. Lev kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Egerde asman menen jerde Allah'tan başka bir Kuday bolgondo, asman jer busulup ketetele. Allah жалгыз gana Kuday. Allah'a biröөнү şerik koşpogıla. Wa bil valideyni ihsana. Jana ата-энеңерге жакшы мамиле болгула дейт. Ата-энеңерге жакшы мамиледе болгула. Аллах бизге өкүмдү берип жатат. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтат: кайсыл бир имандуу адам эртең менен таң аттырганда ата-энеси тирүү болсо, ата-энесин ыраазы кылган болсо, ата-энесин капа кылбастан, тарынтпастан, нааразы кылбастан, балким ата-энесинин жүрөгү ушул баласына жумшак болуп, баласына ыраазы болсо, анда Аллах Таала ушул балага Аллах бейиштин эки дарбазасын ачып коет. Ата-энеси ыраазы болуп турганча Аллах ыраазы болуп турат. Кайсыл бир имандуу адамдын ата-энеси ага нааразы болсо, кайсыл бир имандуу адам өзү мусулманмын деген адам ата-энесин нааразы кылып эртең менде таң аттырган болсо, Аллах тозоктун эки эшигин ачып коет. Эгерде ата-энесин бирөөсү эле болсо, тозоктун бир эшиги ачык болот. Ошондо сурашты, эгерде ата-эне залым болсо делеби десе, айтты: ооба, ата-эне залым болсо дагы ата-энеңди ыраазы кылыш керек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган, дүйнөдө эң көп кимди сыйлашым керек дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: уммука. Биринчи очередте турган, биринчи кезекте турган апаң деп айтты. Анан кийин кимди көбүрөөк сыйлашым керек дегенде, дагы бир жолу апаңды сыйлагын деген. Дагы үчүнчү жол сураганда, дагы апаңды деп айткан эле. Анан төртүнчүсүндө атаң деп айткан, анан кийин жакынкылар деген. Аалымдарыбыз айтат, эмнеге апа деген сөздү 3 жолу айткан, атага караганда апаны 3 жолу айткан? Анткени энелерибиз, апаларыбыз бизди төрөгөн. Алар атага караганда 3 кыйынчылыкты көбүрөөк көтөрөт. Биринчи кыйынчылык, энелер курсагында баласын 9 ай көтөрөт. Канчалык кыйынчылык, эркектер буну түшүнбөйт. Эркектер курсагына 4 килограмм ташты байлап жүрсө, күндүзүн чечпейсиң, уктаганда чечпейсиң. Кечке 9 ай курсагында таш байлап жүрчү канчалык кыйын. Энелер 9 ай ушул баланы көтөрүп жүрөт. Бул биринчи кыйынчылык. Экинчи кыйынчылык төрөт кыйынчылыгы. Бул аялдар үчүн экинчи өлүм деп коет. Канча тамырлар үзүлөт. Аял төрөгөндөн кийин ушунчалык кыйналгандан экинчи такыр төрөбөйм дейт. Бул төрөт кыйынчылыгы өтө кыйын. Үчүнчүсү аны багып эмизген кыйынчылык. Төрөгөндөн кийин апалардын узун уйкулары жок. Бала 2 саат сайын ыйлайт. Ошону барып эмизет, карайт. Канча чычып сийип койсо ошонун бардыгын тазалайт. Канча мээрим төгөт. Апалардын оюн бардыгы ушул бала чоңойсо экен, оорубаса экен деген гана ой. Ушул 3 кыйынчылыкты көбүрөөк көтөргөндүктөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам энеңди деп 3 жолу айткан эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде Алла Таала Кур'анда өкүм бербеген күндө дагычы ата-энеңерди сыйлагыла деп, ошондо дагы ар бир акыл эси бар адам ал ата-энесин сыйлаш керек. Ата-энесин урматташ керек. Аллах өкүм бербесе дагы ата-энеңди сыйлагыла, ата-энеңди ыраазы кылгыла деп өкүм бербеген күндө дагы ар бир акыл эстүү адам ата-энесин сыйлап ыраазы кылыш керек. Мени чоңойтту, мени дүйнөгө алып келди.
тарбият кылды, өстүрдү, чоңойтtu, ушунча жашка жеткирди деп ар бир адам ата-энесин сыйлаш керек эле. Бирок Аллах Таала 4 китеп түшүргөн болсо, 4-төнө тең Аллах Таала буйрук берген ата-энеңерди сыйлагыла деп. Торатта дагы, Инжил, Забур, Куранда дагы Алла 4 китепте буйрук берген эле ата-энеңерди сыйлагыла. Бардык пайгамбарларга ауха иля жамиил анбия, бардык пайгамбарларга Аллах вахи кылган. Вавсохум би хурматил валидайн, ата-энеңерди сый-урматтагыла деген эле. Ата-эненин акысын бергиле деп Аллах бардык пайгамбарга өкүм берген. Жана Аллах Таала жаала ридоху фи ридал валидайн ва сахатаху фи сахатихима. Аллах өзүнүн ыраазычылыгын ата-эненин ыраазычылыгына байлап койгон эле. Жана Аллах өзүнүн наразычылыгын ата-эненин наразычылыгына байлап койгон эле. Ата-энелер разы болсо, Аллах разы. Ата-эне наразы болсо, Аллах наразы болот. Керек болсо, урматтуу мусулман бир тууган, бардыгыбыз тең Рамазан айында Кадыр түндү ушул жактан тосконбуз. Кадыр түнү бою уктабастан дуа кылабыз, ибадат кылабыз. Анткени Лайлатул Кадр хойру мин альфи шахр. Bir Кадыр кечеси, bir түн 1000 ай ибадат кылгандан жакшыраак. Кадыр түнү бардык дуалар кабыл болот. Бирок ушул түнүчү, ушунчалык берекелүү түн, периштелердин бардыгы түшүп турган түнү дагы 4 адамдын дуасы кабыл эмес. Ошонун биринчиси эле акун лил валидайн, ата-энесине ак болгон адам. Ата-энесине тоң моюн болгон адам. Ата-энесин ак деп араб тилинде бул кагазды майдалап салганды араб тилинде ак дейт. Ата-энесинин жүрөгүн ушунчалык жаман сөз айта берип, айтышып, айтканын укпай, ата-энесинин жүрөгүн майдалап салганда, ата-эненин жүрөгүн муздап калган, ким ата-энесин наразы кылган болсо, ушул берекелүү түнү дагы ушул адамдын дуасы кабыл эмес. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала 3 нерседен Аллах Таала 2 нерсени жакындап айткан. Анан кийин биринчиси аткарылып, бирөө экинчиси аткарылбаса, анда биринчиси да кабыл эмес деген эле. Кайсыл нерселер? Биринчиси Аллах Субханаху ва Таала айтат: "Ва акимус салата ва атуз заката." Силер намазды тургузгыла, жана зекетти бергиле деген. Ким намазды тургузду, бирок зекетти бербесе намазы кабыл эмес. Экинчиси атиуллаха ва атиур расул. Аллага баш ийгиле, Аллага моюн сунгула, жана пайгамбарга баш ийгиле деген. Ким Аллага моюн сунду, бирок пайгамбардын аттан ээрчибесе, ал адамдын итааты баш ийгени кабыл эмес. Анткени Аллах Таала айткан: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни." Эй Мухаммад алейхиссалам, айткын үммөтүңө, эгерде силер чындап эле Алланы жакшы көрсөңөр, анда менин арттан ээрчигиле деген. Ошондо Аллах силерди жакшы көрөт, ошондо Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет деген. Чындап эле Алланы жакшы көрөм дегендер пайгамбардын арттан ээрчиш керек. Үчүнчүсү анишкурли вали валидайка деген. Аллах Таала айтат: "Мага шүгүр кылгыла, жана ата-энеңерге шүгүр кылгыла" деген. Ким Аллага шүгүр кылып, ата-энесине шүгүр кылбаса, Аллага кылган шүгүрү кабыл эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан эң жакшы амал кайсыл деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ас-салату ли вактиха." Өз убактында окулган намаз деген. Анан кайсыл дегенде ата-энеге жакшылык мамиле кылуу деген. Анан кайсыл дегенде Алланын жолуна күрөшүү деп айткан эле. Ата-энеге болгон мамиледе ата-эне сүйлөгөндө баласы унчукпай туруш керек. Басып баратканда ата-эненин астына эмес, оң жак же сол жагына эмес, ата-эненин артында басыш керек. Эгер чакырып калса астынан келсеңиз болот. Ата-эне туруп турганда жатып алган болбойт. Ата-энеге катуу сөз менен сүйлөгөн болбойт. Ата-энеге аты менен атаганга болбойт. Bir күнү bir сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Я Расулуллах, менде картайып калган энем бар" деди. "Мен ушул энеме өзүмдүн колу менен
тамақты жазап, аны майдалап берип, жумшак кылып туруп, өзүм кол менен анын тамагын берем деди. Кол менен ага суу берем, аны дарат алдырам, жуундурам, анан кийин аны аркама желкеме көтөрүп алып, ар кайсы жакка алып барам, кайсыл жакка керек болсо деди. Деп туруп, анан кийин пайгамбарыбыздан сурады, мен апамдын акысын берип атамбы деп сурады. Дегенде пайгамбарыбыз айтты, ла вала вахидатан мин мия. Жок. 100-төн 1% сен акысын берген жоксуң деди. Бирок сен кылып аткан иштин бардыгы тең жакшы иштер, Аллах разы боло турган иштер. Сен кылып аткан бир аз ишиңе Аллах чоң соопторду берет деп айтты. Бирок ата-эненин акысын бере албайсың деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, эң чоң күнөө качанда баласы өзүнүн ата-энесин сөксө дейт. Сахабалар сурашты, я Расулуллах, кантип баласы же кызы ата-энесин сөгөт? Десе пайгамбарыбыз айтты, ал бала же кыз бирөөнүн атасын же апасын сөгөт, ал барып бунун ата-энесин сөгөт. Ошентип ал өзүнүн ата-энесин сөккөнгө барабар деди. Эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманасында Алкама аттуу бир сахаба бар эле. Ал өтө аракетчил адам, садаканы көп берет эле. Бир күнү катуу ооруп калды. Катуу ооруп калганда өлүм төшөгүндө жатат. Жаны чыкпай жатат, кыйналып жатат. Келмени айтайын десе, келмеси тили буралып калган, келмени айта албай калган. Ошондо Алкама деген сахабанын аялы пайгамбарыбызга барат. Пайгамбарыбызга барып, күйөөсүнүн абалы турасын айтайын дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 4 сахабаны жиберет. Али разияллаху анху, Билал разияллаху анху, Салман разияллаху анху жана Аммар деген 4 сахабаны ушул Алкамага жиберип айтат: "Изхабу иля Алкама фанзуру ма халаху." Алкамага баргылачы, карагылачы, абалы кандай экен деди. Алар барышты дагы, анан бар айтты: "Кул ла илаха иллаллах." Алкама, айтчы ла илаха иллаллах деп айтчы десе, ал айта алган эмес. Айта алган эмес. Ошондо Билал разияллаху анху пайгамбарыбызга барып ушул кабарды айтып берди. Ошондо пайгамбарыбыз сурады: "Халлаху абавани?" Бунун ата-энеси тирикпи деди. Ата-энеси тирүүбү? Дегенде айтты: "Амма абуху факат мата." Атасы дүйнөдөн каза болуп кеткен эле. "Валаху уммун кабирату син." Апасы бар, бирок картайып калган, уул алып калган. Ошондо пайгамбарыбыз Билал разияллаху анху айтты: "Эй Билал, Алкаманын апасына барып, менден салам айтып, анан ага айт, эгерде ал күчү, кудурети жетсе келгенге, анда келсин. Эгерде кудурети жетпесе басканга, ана мен барайын" дегенде, Алкаманын апасы: "Менин жаным ага курбанчылык болсун, мен пайгамбарга өзүм барамын" деп, пайгамбарга өзү келди. Таягын алып алып, пайгамбарга келип, пайгамбардын алдына келди. Пайгамбарыбыз Алкаманын апасынан сурады: "Сиз чындыкты айтыңыз. Эгерде сиз жашырып, жалган айтып койсоңуз, баары бир Аллах мага вахий түшүрөт. Ал ачыкка чыгат. Ошондуктан мага чындыкты айтыңызчы. Алкаманын абалы кандай эле" деди. Ошондо апасы айтты: "Я Расулуллах, ал ушундай күндөрү намаз окуйт эле, мындай күндөр орозо тутат эле, анан элдерге садака берет эле. Канча берет бирок билбеймин, бирок берчи эле" дейт. Ошондо анан пайгамбарыбыз сурады: "Фама халуки ва халуху?" Ал эми сиз менен анын ортоңузда мамилеч кандай деп сурады. Дегенде Алкама деген сахабанын апасы айтты: "Ал кана юсару имратаху алейя." Ал өзүнүн аялын менин үстүмө коюп койгон эле. Ал болсо өзүнүн аялына бардык нерседе баш ийет, айткандарын кылат, бирок мен айтканымды кылбайт" деди. Ошондуктан мен ага нааразымын деп айтты. Жүрөгүмдү оорутуп койду. Мен аны баксам, чоңойтсом, тарбият кылып өстүрсөм, ал аялына сөзүнө кирип кетип, аялдын эле гана сөзүн айтып калды, анын гана сөзүн угуп калды, бирок мен айтсам мага аткарбай калды дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сахата уммихи хаджаба лисанаху ан шахадати алла илаха иллаллах." Апасынын нааразы болуп калгандыгы ушу Алкаманын тилинен келмени чыгууну тосуп койду деп айтты.
Анан пайгамбарыбыз Билалга айтты: "Ey Билал, баргындагы толтура отун чогуп келгин, азыр биз буну өрттөйбүз" деп айтты. Ошондо апасы айтты: "Я Расулуллах, бул менин балам да, менин жүрөгүмдүн мөмөсү да. Бул азыр өрттөнгөн болсо мен жүрөгүм чыдабайт" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй Алкаманын апасы, Аллахтын азабы ал көбүрөөк болот жана катуураак болот" деди. Эгерде сиз кааласаңыз, эгерде сиз аны кечирип койсоңуз, ыраазы болсоңуз, анда Аллах адан ыраазы болот. Менин жаным анын колунда болгон затка касам ичемин, азыр балаңызга намазы дагы жардам бербейт, садакасы дагы жардам бербейт, сиз нааразы болуп турганча деди. Сиз нааразы болсоңуз, бул келмени айта албайт, эч нерсе жардам бербейт деди. Ошондо апасы колун көтөрүп айтты: "Я Расулуллах, Аллах күбө болсун, сиз күбө болуңуз, ушул жакта бардык чогулган адамдар күбө болсун. Мен Алкамадан ыраазымын" деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй Билал, барып карап көргүлөчү, ал Алкама келмени айта алатабы" деди. Десе барса, ал келмени айтып аткан экен. Ошентип ал ушул күнү дүйнөдөн кайтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көмдү, жуундуруп, кепиндеп, жаназасын окуп, анан мүрзөгө барганда, мүрзөгө көмгөндөн кийин мүрзөнүн буручуна туруп айтты: "Эй мухажирлер, эй ансарлардын жамааты, кимде ким өзүнүн аялын өзүнүн апасына караганда өйдө койсо, бийик койсо, жогору койсо, ага Аллахтын лаанаты болсун, каргышы болсун. Ушул адамдын нафили дагы кабыл эмес, фарзы дагы кабыл эмес" деп айтты. Аллах Таала бизге өкүм берген: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана". Жана сенин Роббиң өкүм берди, чечимди чыгарды: Аллага гана ибадатты кылгыла, Алладан башка эч кимге ибадат кылбагыла, жана ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп Аллах Таала өкүм берген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, кимин ата-энеси тирүү болсо, кадырлап калайлы. Бүгүн бар алар, эртең жок алар. Кече эле жаш болчу, чачтары кара болчу, күчтүү болчу. Бүгүн алсырап калды, кыйналып калды. Алсырап калып, кыйынчырап, унучак болуп калды. Кече күн алар бизди тарбият кылып чоңойткон эле. Ошондуктан ата-энеси барлар, ата-энени кадырлап калайлы. Бир күн келет, ата-энең таппай каласың. Сүйлөшкүң келет, бирок сүйлөшө турган ата-энең жок. Бүгүнкү күндө үйгө келебиз, ата-энеге көңүл бурулбай калды. Эң биринчи орунда үйгө келер менен эле барып атаңызбы же апаңыздын алдына барып отуруп сүйлөшүңүз. Анан кийин аял бала чака, бирок биринчи орунда ата-эне менен сүйлөшөлү, урматтуу туугандар. Аллах Таала баарыбызды ушул ата-энелерди сыйлап, урматтаганга Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ким ата-энеси дүйнөдөн кетип калса, ата-эненин жакындары менен, ата-эненин достору менен мамиле кылайлы, дуа кылайлы, Куран окуйлу, ата-энелерди унутуп койбойлу. Алар бизди бул дүйнөгө келгенге себеп болгон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллахым баарыбызга ата-эне сыйлаганга тауфик берген болсун.